Саламатсызбы? Жашыңыз канчада? 63. Жашыңыз 63-тө. Siz бүгүн бизге келгениңизге канча күн болду? Бүгүн келгеним 10 күн болду. 10 күн болду. Эми сиз мага ошо келгендеги өзүңүздөгү даттарды айттырыңыз. Катуураак айтсаңыз, жакшы болсун. Мен бияка келгениме 10 күн болду. Мен башымда ошо зок болуп жүрүптүрүн билбептирмин. Анан больницага направление берди операцияга деп. Бишкектин 4 больницасына операция, бүтүн операция деп. Анан мен операцияга берилген жок. Ой, операциясы жок, бир жер болду экен, бербейм деп үйүмө кетип калдым. Үйдөн ушу кызым эмеден көрүп, ютубтан көрүп, апа сиз неметтен врач таптым деп сүйүнчүлөдү. Тезирээк жөнөңүз Бишкекке барыңыздар деп кызым. Кечээ сиз каяктан келдиңиз? Токмоктон келдим. Сиз Токмоктон келдиңиз, Анан келип эле сизге келдим. Эмени алдым. Дарылоону алдым. Сразу эле баштадым. Кой ичин алам. Эч жака барбайм деп. Сиз тиги зок деп койгондо эмне кыйначу эле? Жүрөгүңүз сыгылчубу, мойнуңузда бир булган нерсе бар беле, башыңыз ооручу эле? Кандай эмне сизге кызат? Мени кызалат болгондо, нерв болгондо, жер кысылчу, жүрөгүм лак болуп калчу. Ошентип кармачу да. Анан мен билчүмесин, жолук эмечи. Анан ол жерге врачса күйөөмүн да урсам, аны жаткызып коюп, жанында жатып мен аны карап эле кызалат болуп, нерв болуп, ушундай болуп да мен түнү менен жүрөгүм лакылдап, биягым муут эметип баштады. Анан эртең врачка айттым. Ушинтип атам десем эле, эже азыр эртеңгүнү направление жазып берейин, УЗИге бара кал деди. УЗИге барсам мени сразу көрүп жумурткадай деди. Жоңдогу жумурткадай экен, операцияга барыңыз деди. Кол буттары ооручу эле? Анан колдорум буттарым ооручу. Белим битали мурун эле ооручу. Грыжам да ооручу. Грыжан операция кылдырылгансыз же кылдырбагансыз? Анан бул эки колум өйдө көтөрүлчү эмес. Бияка көтөрүлбөйт. Азыр мына моягым ачып атат. Биягым ачып атат. Минткенде уже түш болуп атам. Жыргап эле калдым. 10 күн ичинде результатым аябай жакшы. Ичиңиз катчу беле? Ичим катчы, чачым түшчү. Мына токтоду. Сизди анализден көргөндө эмнелерди таптыңыз? Көбүрөөк ичим бар, карным бар. Паразит экен же гриппке экен? Жок, паразит бар экен, гриппке деп айтты. Кандарым бар таза өтөс. Ondan tokolotun bari menişip kaldıdır. Biri-birine menişip kaldı. İçki aparatı mı başladı? Siz bizden demek hazır sülük alotaz. Siz bizden limfa masaj alotaz. Ana meski pneumovakindi metodunu perix koydum. Tak, bugünkü günkü ahvalınızı aytыңыз. Bugünkü günkü aybay жеңилдеп kaldım. Bir orucuk gitti. Aybay жеңилдеп ele kaldım. Oğragan yerlerim хорошо. Жақсы. Теги уйкуңуз кандай? Уйкум уктабай калган. Уктабай калганда айтканыңыз келген. Уктабай эле калган, уйкуда жок. Шүгүр. Мына жүрөгүңүздүн лакылдаганы алар жок болуп калды. Бул эме муунтка жок. Демек, өзүңүздүн жашыңыздагы кемпирлер менен чукканда биринчи барат экенсиз да. Жакшы. Мен эмне дейм? Урматтуу мекендештер, мен айтайын деген, мен эми дайым мына ушул биздин келген мекендештердин алып аткандан кийин, дарылоону алып аткандан кийин ошо жакшы результаттан кийин мен сөз үстүндө ушу чыгарып атам да. Эми ушул үчүн убакыт керек, убакыт керек. Эми биз кыргыздар дегил адамзат бүгүн ушундай бир алтын таблетка болсо эле, мен иче койсом эле эртең сонун болуп калсам деп айтат. Демек сиз үйдөн эмнелерди жасадыңыз? Үйдөн өзүм массаж жасадым. Лимфа массажы. Диетага отуруп аттым. Ичиме массаж жасадым. Башынан баштап түнчүн эти менен ичинде турганда сылап массаж. Азаматсыз. Демек, кумду көрүп базам. Демек, ичиңиз ооруган келгенде. Азыр ичиңиз басканда болмайбы? Кыргыздар ошон айткан экен да, мен дайым эле айтам да, кыргыз илгери бир диагноз коюп койгон депчи, ичиң таза болсун деп. Мына сиз келгенде ичим аябай ооручу дедиңиз, аябай мына кичине басканда, аябай мында басканда эле ооруган да. Азыр эми мына оордук менен басканда дагы ичи ой. Демек, ичи басылды, эжекемде эң сонун результат. Колун өйдөгө бияка чейин көтөрүп калды. Буга чейин эле зорго көтөрүп. Жок, мындай эле. Мынча эле көтөрүшкөн, мына мынча эле көтөрүшкөн. Мына азыр мен көрүп атам, мына колду башынан бияка чейин көтөрүп атат. Азаматсыз. Эми бул жерде мени айтайын дегеним, дайым адам өзүн өзү жакшы кылат да. Жеке
Биринчиден мына жүрөктү ооба эми жакшы кылыш бул биз жаратканда да эми биз ошо жаратканга ошо ишенип сен мага ушуну себепчи кылып бер деп туруп эле ишенип адам өзүн өзү жасай башташ керек да. Мына лимфа массаж үйдөн жасайт, курсагын басат, тамак жеэрдин астында өтүн түрткүлөйт, сууну ичип атасыз, өйдө ылдый болуп кыймылдап атат, өтү чыгарып атат. 70% сиз өзүңүздү өзүңүз жакшы кылдыңыз. Мен сизди ошол эле жолго салып койдум, чынбы? Эми биздин дарылообуз албетте кошумча болот. Эмне үчүн? Себеби ушуга чейин көп керексиз нерселер толуп калгандан кийин муну биз чоң бездерди сүрмөйүнчө, сүлүк менен ошо керексиз нерселерди алып салмайынча мындай результатка жете албайт болчу. Мен сизди азамат демекмин да. Курсагымда момундай чыгып калган, курсагым кирип кетти. Мен абдан жакшы результат алгандарды айтам да, азамат сизсиз да, себеби деген сиз ошого кое туруп мен ушуну жасайынчы деп сиз өзүңүзгө өзүңүз ден соолугуңузга күйдүңүз да. Анан эми чындыгында урматтуу мекендештер, менде келген адамдар үчкө бөлүнүп калат да. Абдан уккандар, чала уккандар, анан укпагандар. Албетте укпагандар эч кандай жасабайт, өзүнүн ден соолугуна күйбөйт, эч нерсе кылбайт. Анан алтын таблетка, алтын профессор издеп жүрө беребиз. Чала уккандар чала жакшы болот. Ал эми мына толук уккандар 10 күндө результат деген булчу, бул действительно жакшы нерсе. 1 айда, 2 айда, мен ошон үчүн менде 4 айдан 2 жылга чейин адам менде көзөмөлдө жүрөт да. Мени азаматсыз, бүгүн сиз 10 күндүк дармооңузду бүтүп атыпсыз. Эми мен дальше сизди жумасына 2 жолу келгенге аракет кылыңыз деп айтамын. Себеби деген жумасына 2 жолу сүлүк коюп, дагы калган каткан керексиз нерселерди алып салыш керек. Жумасына 2 жолу аласыз. Эми ушул боюнча октябрьче сиз бүтүп калган болсоңуз, демек мен сизди дагы 3 айдан кийин, мүмкүн февралдагы мен сизди күтөмүн дагы бир курс леченияга. Кыскасы, ар бир келгенде биз сиздин каныңызды салыштырабыз да. Мурункуга караганда кандай болуп калды? Мурункуга караганда микробторуңуз азайдыбы? Туздар азайдыбы? Холестерин, курт азайды, ушуну баарын көрүп турушубуз керек. Куртту азайтып салуу, бул 10 күндө азайтып салуу деген бул жомук деп айтып келем да. Бул акырын кете турган нерсе. Азаматсыз, мен сизге ден соолук каалаймын, аман болуңуз. Сизге да чоң рахмат, элдин батасын алып, ушундай эл берегине жараган жакшы эжекелер болуп жүрүңүз. Ден соолук. Кыздардын баарына массаж жаган айтып берели, кыздар